Парламенттик дипломатия табияты окшош өлкөлөр. Борбор Азияда Кыргызстан менен кызматташуунун маанилүүлүгүн белгилеген Вольфганг Собатка төраганын расмий сапары. Пакистандык жарандардын катышуусунда көбөйгөн жол кырсыктары. Жергиликтүүлөр ала албай жаткан айдоочулук күбөлүктү чет элдиктерге ким берүүдө? Нарктуу коом, улуттун жүзү, улуттук каада салт, нарк насилди жайылткан жаштар форуму. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимди Аларча жаратылыш паркына алып барды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Өлкө лидерлерин ал жерден төкмө акындар, алып жигиттер жана улуттук кийимчен кыздар тосуп алышты. Кол өнөрчүлөр аллеясын бойлото басып, өлкө лидерлери көчмөн элдин өзгөчөлүгү чагылдырылган боз үйлөрдүн инсталляциялары, кыргыз элинин улуттук каада салты жана маданияты менен таанышып, кол өнөрчүлөрдүн устаканаларда жасап жаткан уникалдуу буюм тайымдарын көрдү. Мындан сырткары коноктор тамак аштан даам татышты деп жазылат маалыматта. Ошондой эле Камбаркан ансамблинин жана Ак Марал бий тобунун аткаруусунда концерт тартууланып, бүркүтчүлөрдүн, жаачылардын жана тайганчылардын катышуусунда салттуу мергенчиликтин элементтери көрсөтүлгөнү кошумчаланды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Австрия Республикасындагы расмий сапары башталды. Алгач төрага Нурланбек Шакиев баштаган делегацияны Вена шаарындагы парламент сарайында Австриянын улуттук кеңешинин төрагасы Вольфганг Собатка тосуп алды. Андан соң жогорку кеңештин төрагасы парламенттин ишмердүүлүгү менен таанышып, ардактуу коноктор китебине каалоо тилегин жазып калтырды. Кошумчалай кетсек, Вена шаарындагы тарыхый жайлардын бири саналган парламент сарайы 1874-1883 жылдар аралыгында курулган. 1918 жылдан бери Австриянын улуттук жана федералдык кеңештери жайгашкан. Жалпы аянты 13500 чарчы метрди түзөт. Австрияга болгон иш сапарынын алкагында жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев аталган өлкөнүн улуттук кеңешинин төрагасы Вольфганг Собатка менен жолугушту. Алгач төрага Нурланбек Шакиев Вольфганг Собаткага расмий сапар менен чакырып, жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Кыргызстан Австрия мамлекети менен бардык тармактар боюнча кызматташууга кызыктар. Айрыкча жогорку кеңеш парламенттик демократия жаатындагы бай тажрыйбаңарды эске алып, аталган багытта биргелешип иш алып барууга ынтызарбыз. Андыктан бул расмий сапарыбыз өлкөлөрүбүз ортосундагы ар тараптуу өнөктөштүктү өнүктүрүүгө өбөлгө болот деген ишеничтемин, деди Нурланбек Шакиев. Жолугушууда экономикалык багыттагы кызматташтык тууралуу да сөз болуп, төрага Нурланбек Шакиев Кыргызстан айыл чарба, энергетика, туризм, билим берүү, транспорт, санариптештирүү, өңдүү тармактар боюнча Австрия мамлекети менен кызматташууга кызыктар экендигин кошумчалады. Сөзүнүн соңунда Вольфганг Собатканы Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Өз кезегинде Австриянын улуттук кеңешинин төрагасы Вольфганг Собатка парламенттик дипломатия табияты окшош эки өлкөнүн байланышынын негизги өзөгүн түзөөрүн белгилеп, биз үчүн Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинен Кыргызстан менен кызматташуу өзгөчө мааниге ээ. Андыктан алакаларды арттырып, парламенттер ортосундагы диалогту кеңейтишибиз керек, деди. Мындан сырткары кызматташтыктын багыттары тууралуу сөз кылган Вольфганг Собатка калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо жаатында Австрия заманбап тажрыйбага ээ экенин билдирип, бул жаатта кызматташууга даяр экендиктерин кошумчалады. Жогорку кеңештин жыйынында Кыргызстанга чет элден келген мигранттар тууралуу маселе көтөрүлүп, бири аларды көзөмөлгө алууга чакырса, бири аларга шарт түзүп берүүнү сунуштады. Тактап айтканда, депутат Тазабек Икрамов Пакистан, Бангладеш өлкөлөрүнөн келген жарандардын катышуусунда жол кырсыктары көбөйүп жатканын эскертип, тартипке салууну өтүндү. Мындан тышкары эл өкүлдөрү тарабынан дагы эмне көйгөйлөр көтөрүлдү, алдыдагы материалда. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлдөрү тарабынан ар кандай маселелер көтөрүлүп, коомдогу бир нече көйгөйлөр айтылды. Алардын ичинен депутат Тазабек Икрамов акыркы учурларда борбордо Бангладеш, Пакистан жарандарынын катышуусунда жол кырсыктары көбөйгөнүн белгилеп, тиешелүү тараптарды көзөмөлгө алууну чакырды. Ошондой эле Икрамов өлкө аймагына канча эмгек мигранттары келгенине кызыгып, так маалымат берүүнү өтүндү. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда ички эмгек рыногунда Пакистан менен Бангладештин жарандары көбөйүп кетти да. Мына ушуларга иштөө уруксат кагаздары канчалык болуп атат, салык бюджетке түшүп жатабы? Бүгүнкү күнү канча эмгек мигранттары келди,
ушуну боюнча так маалымат берип койсоңуздар. Анан ошо эле бул жерде мото рикша деп кызмат көрсөтүп уже башташты да. И ошо эле машиналарды, ДТПнын бардыгы ушу биздин Пакистандан, Бангладештен келген жарандардын айынан ДТПлар көбөйүп жатат, абдан. Буларга праваны ким берди, уруксатты ким берди, булар экзамен тапшырды биздин жол коопсуздугунан. Өзүңүздөр билесиздер, ал жакта светофор деген жок. А бүгүнкү күнү ушулар кантип ошо право алган экзамендан өттү. Ушулар боюнча контролго алып, ушуларды тыюу, же болбосо кайра пересдача экзамен кылдырыш керек. Ошол эле учурда депутат Мейкимбек Абдалиев чет элден келген жарандардын Кыргызстанга келип иштеп жатканына сыймыктанды. Ал Пакистан, Индия өлкөлөрүнөн келгендер канчалык деңгээлде пайда жана зыян алып келет, карап чыгууну суранды. Депутат эгерде пайдалуу жагы бар болсо, аларга шарт түзүп берүү керек деген пикирде. Мына Пакистандан, Индиядан, дагы башка мамлекеттерден бизге келип, мигрант болуп келип иштеп атышат да. Бир жагы бул сыймык. Ооба, жакшы, биз эле мигрант болбой, бизге келип мигрант болуп иштеп атышат. Бирок ушунун канчалык деңгээлде пайдалуу жагы бар, зыяндуу жагы бар, ушуну эсептеп чыгышса. Эгерде пайдалуу жагы болсо, анда аларга шарт түзүп бериш керек. Аларга ошо рабочий виза берели. Эгер чын эле бизде бош орундар болуп, ошол жерге келип, мен билем, алар көбүнчө доставкада иштеп атышат, стройкаларда иштеп атышат, автомойкаларда иштеп атышат. Эгерде биздин жарандар иштебей турган болсо, анда аларга шарт түзүп берели да, келип иштешсин. Ал эми депутат Жанар Акаев мектеп окуучуларын ар кандай массалык иш-чараларга тартууга тыюу салууну сунуштап, чиновниктерди тосуп алууга балдарды тарткан иш-чаралардын баарын сүрөткө тартып жайылтууну кошумчалады. Депутаттын билдиришинче, иш-чараларга тартылган балдар арасында эси ооп жыгылганга чейин кырдаалдар катталууда. Тилекке каршы биз жылдар бою балдарды жанагы чиновниктер барган иш-чараларда, массалык иш-чараларда декорация катары колдонулат. Ошондуктан урматтуу мына жарандык активисттер болобу, ким болот, ушул балдарды ушундай массалык иш-чараларга декорация катары колдонуп, чиновниктерди тосуп алаган иш-чаралардын бардыгын ошо сөткө тартып видеого да чыгарыш керек. Ага таптакыр жол берилбеш керек. Кыш ызгарда болсо дагы көйнөкчөн коюп коюшат гүлдү карматып. Жайкы Саратанда дагы балдарды коюп коюшат. Керек болсо балдардын şu чиновниктерди тособуз, массалык иш-чараларда, маданий иш-чараларда ошол жерде жөн эле ошолдо туруш үчүн эси ооп жыгылган дагы учурлар келди. Буга министрлер кабинети системдүү, радикалдуу чечимдерге барыш керек деп ойлойм. Буга улай эле өкүлү Алишер Козыев акыркы коңгуроо майрамы жакындап келе жатканын белгилеп, уюштурулуучу иш-чара кечелерде өткөрүүдө коомдук тартипти азыртадан колго алууну сунуштады. Ал буга чейинки акыркы коңгуроо күндөрү канчалаган жаш өмүрлөр кыйылып, трагедияга туш болгон окуяларды эске салды. Мына жакында бүтүрүү 25 май келип атат, акыркы коңгуроо. Азыртадан алдын ала ички иштер министрлигине жана ошондой эле билим берүү министрлигине кат берсеңиздер. Себеби балдардын жол коопсуздуктарды жакшыраак карап, ар кандай трагедиялар болуп кетип атат. Ошону алдын алып койсок. Белгилей кетсек, Кыргызстанда мектептерде акыркы коңгуроо 25 майда болот. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, мектеп жетекчилерине салтанаттуу иш-чара өткөрүү үчүн акча чогултууга, ошондой эле бүтүрүүчүлөр менен алардын ата-энелерине акыркы коңгуроо салтанатынан тышкары отуруш кечелерди уюштурууга тыюу салынган. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Акын драматург Жоомарт Бөкөнбаевдин жаркын элесине арналган «Бизге бүгүн Жоомарт керек» аттуу китебинин бет ачары болуп өттү. Китептин бет ачары маданий жана адабий ишмерлер, адабияттануучулар, мугалимдердин катышуусунда уланып, окуучулар акындын ыр-саптарын көркөм окушту. Геология, минералогия илимдеринин доктору, профессор Залкар инсандын уулу Кулубек Бөкөнбаевдин айтымында, китепте Жоомарт Бөкөнбаевдин тандалган чыгармалары, котормолору жана ал жөнүндө ар башка жылдарда жазылган макалалар камтылган. Белгилей кетсек, акындын балалыгы оор, өмүрү кыска болду. 33 жыл гана жашаган акындын ырлары, драмалары кыргыз адабиятында түбөлүк сакталып калары бышык. Азыр биздин эл, биздин өлкөбүз тайгак кечиде өтүп баратабыз. Ошон үчүн
бизге азыр ушундай жомарт элди сүйгөн, жерди сүйгөн, жанынан бекең сүйгөн адам керек. Ошондой адамдар бизде азыр аз. Жок десе болот. Кыргыздын эң эле биринчи широкоформатный фильмде Семетей сын манасы дегенде кино сценарийин биринчи жазып, ошону тиги ишке ашыралык деп аткан убакта анан 44-жылы каза болгону бул кыргыз маданиятына дагы, кыргыз кино искусствосуна дагы чоң жоготуу. Анткени ошол убакта тартылып калса, азыр дагы манас жөнүндө тарта албай калган фильмдер болуп атат. Ошол убакта тартылып калса, мүмкүн биздин дагы дүйнөлүк масштабта дагы кыргыздын рою көтөрүлөт эле, кыргыздын тарыхы, кыргыздын адабияты, кыргыздын фольклору. Бүгін Ички иштер министрлигинин академиясында нарктуу коом улуттун жүзү аталышындагы жаштар форуму өттү. Иш-чара президенттин улуттук нарк жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу жана 2022-2027 жылдарга улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программаны аткаруу максатында уюштурулган. Форумдун жүрүшү туурасында кийинки материалда. Нарктуу коом улуттун жүзү аталышындагы жаштар форуму кыргыз милициясынын туңгуч генерал-майору Эргешалиевдин айкелине гүл чамбарларды коюу менен башталды. Андан соң иш-чарага чакырылган конокторго окуу жайдын алдында академиянын студенттери манас эпосунан үзүндү айтып ураан чакырышты. Ички иштер министрлигинин академиясында өтүп жаткан жаштар форуму президенттин улуттук нарк жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу жана 2022-2027 жылдарга улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программаны аткаруу максатында уюштурулган. Жыйында катышуучулар тарабынан жарлык кенен чечмеленип, ага улай жаштарга таалим-тарбия берүүдө ата салтынан асыл кептер айтылды. Биз эми үчүн өзүбүздү билишибиз керек, наркыбызды билишибиз керек. Ким айта алат? Кыргыз эли кандай эл болгон десең, эмне деп жооп бересиңер? Эмне деп айтабыз? Көпсү айта берсе түгөнбөйт экен. Мен бир эле мисалын айтайын. Муну мен көп айтам. Себеп дегенде биз исламды, Куранды, шариятты эртеден кечке 5 бал намазда жыгып, күнүгө 5 бал намазда жыгып, Куранды жаттап, шариятты жаттап атпайбызбы? А биз эми үчүн жок дегенде бир жумада бир жолу наркыбызды, ыйык салтыбызды айтпайбыз. Элди нарк маселе салты бириктирет. Андыктан келечекте мамлекеттин, андагы жарандардын коомдук коопсуздугун камсыздаган курсанттарга өтүлүп жаткан форумдун маанилүүлүгү жогору. Анткени академиядагы сабактардын 70% мамлекеттик тилде өтүлөт. Илимий эмгектер орус тилде болгон. Ошонун баарын кыргыз тилине которуп, кыргыз мыйзамына тууралап, ошол ички иштер министрлигинин окутуучу курамы, ошондой эле илимий окутуучу курамынын чоң салымы бар. Белгилеп кетсек, өзүбүздүн биринчи эгемендүүлүктү алгандан баштап ошол кодекстерди, мыйзамдарды жазууда ошол учурдагы жогорку атайын милиция окуу жайы, анан кийин ички иштер министрлигинин академиясынын окутуучу окумуштук курамынын салымы чоң. Улуттук нарк жөнүндө жарлык академиянын атайын иш планына бекитилгендиктен, окуу жылы жыйынтыкталганга чейин атайын конференция жыйындарды өткөрүү пландалган. Кыргызыбыздын улуттук идеологиясын өркүндөтүү, жаштарга таалим-тарбия берүү, Кыргызстаныбыздын тарыхын билүү, ошондой эле ошо биздин кыргыз жаштарыбыздын ошол эле жогорку окуу жайларда окуган студенттерибиз, курсанттарыбыз, бизде академияда окуган курсанттарыбыз бул жарлыктын түп тамырын билип, жарлык эмне себептен чыкты, максаты эмне экенин билиши зарыл. Нарк куржунунан асыл кептер айтылган форум академиянын курсанттарынын келечектеги жумушуна пайдасын тийгизип, кыргыздын кагазга жазылбаган баалуулуктары акыйкат иштөөгө өбөлгө болот дешет. Көбүнчө шаарда жашап калып, жаш кичинекей балалар Кыргызстандын кандай мындай улуттук тамак аштарын, ката салттарын көп көрбөй калышты.
Ошондуктан бул ошол нерсени өткөрүп туруш туура деп ойлойм. Биздин бүгүнкү академияда болуп аткан форум аябай биз үчүн аябай керектүү деп ойлойм. Аябай сыймыктанам ушу мамлекеттик деңгээлдеги форумдар ушу академияда болуп турган үчүн. Ар бир сотрудник, милиция кызматкери билиш керек. Кыргызстандын тарыхын, Кыргызстанда эмне болуп аткан, ошол үчүн мындай форумдар өтүп жатат. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери биринчиден бул ушул улуттук наркылыкту барктап, ошол ар дайым өзүнүн чынчыл, адилеттүү жана таза иши менен элдерге үлгү болушу керек деп эсептейм. Ушундай форумдар ар дайым бат-баттан өткөзүлүп турса, бул биздин академиядагы курсанттардын өзүнүн кийин келечектеги ишине жана анын таза иш алып барышына, өзүнүн бүт жумуштарын так жана өтө мыкты деңгээлде аткарууга бул форум жардам берет деген үмүттөмүн. Азыркы жаш муун үчүн аябай чоң мындай парыз же болбосо милдет катары кабыл алышыбыз керек. Себеби дегенде барган сайын эле айтылып да келе жатат, батышты туурап же болбосо уламдан улам өзгөрүп баратат деп. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн актуулугун, салттуулугун сактап, кийинки урпактарга туура так өткөрүп берсе, бул мен үчүн чоң жетишкендик болмок. Жана ушул эле нерсени бардык адамдарга тилейт элем. Ал эми жыйын академиянын курсанттары тарабынан улуттун өнүгүүсүнө кедергисин тийгизип, ааламдашабыз деп адашкан жолго түшүп бараткан. Ошол эле учурда каада салтты кадырлабай, нарктын кадырын кетирип, башка көйгөйлүү көрүнүштөрдү жаратып жаткан замандаштарга туура жол көрсөтүү аракети сахналаштырылган көрсөтүүсү менен жыйынтыкталды. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, New TV. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкектеги тигүү цехтеринде мыйзамсыз иштеп жатат деген негиз менен Пакистандын 28 жараны кармалганын билдирди. Атайын кызмат алардын Кыргызстанда жүрүүгө уруксат берген визасынын жарактуу мөөнөтү өтүп кеткенин аныктаган. Расмий кабарга ылайык алар Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматына өткөрүлүп берилди. Бишкек шаарынын Ички иштер башкармалыгы бир күн мурда борбордо мопед, мотоцикл менен жеткирүү кызматтары иштеген 400дөн ашык чет элдик студенттердин ишин токтоткон. Милиция мындай чара чет өлкөлүк студенттердин катышуусунда жол кырсыктарынын көбөйгөнүнө байланыштуу жана алар аралашкан кылмыштардын алдын алуу, аныктоо үчүн жасалып жатканын маалымдаган. Ошто аткезчилик жол менен келген 72 миллион сомдук дары-дармек аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирет. Бажы жана УКМК кызматкерлери тарабынан 12 майда Достук алдын ала бажы жол жоболоштуруу жайынын аймагында Өзбек жаранынын башкаруусундагы Лабо LB2 үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Унааны текшерүү учурунда жалпы салмагы 469 килограммды түзгөн дары-дармекке транспорттук коштомо кагаз табылган. Бирок жүк сактагычтан эч кандай жүк табылган эмес. Аталган дары-дармектер Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын чыга турган аймагынан табылган жана алардын салмагы 427 килограммды түзүп, 1340 таңгак болгон. Соода өнөр жай палатасынын Ош облустук бөлүмүнүн баалоосуна ылайык кармалган товардын жалпы баасы 72 миллион 25 миң сомду түзгөн. Чогултулган материалдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кароо үчүн Ош облусунун прокуратурасына өткөрүп берилди. Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун Боом капчыгайында 20 майдан 24 майга чейин кооптуу таштарды түшүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, таш түшүрүү иштери күндүзгү саат 9:00дөн 15:00га чейин жүргүзүлүп, бул учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жол жарым-жартылай тосулуп турат. Буга байланыштуу Кыргыз темир жолу ишканасы айдоочуларды каттамды алдын ала пландап алууну эскертет. Белгиленгендей, иш-чара Бишкек Нарын Торгарт жол тилкесинде автомобиль жана темир жол транспортунун коопсуздугун камсыздоо максатында өткөрүлүүдө. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз, саламатта туруңуздар.